Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Пирамида каналынын элчи долбоору. Эске салсак, биз бул долбоордун алкагында Кыргызстанда жайгашкан дипломатиялык миссия башчылары менен чакан маектерди маал-маал менен тартуулап келебиз. Бул ирет маектешим менен тааныштырсам, Кыргызстандын Япониядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ямамура Исихура мырза. Саламатсызбы, элчи мырза? Маегибизди баштай берели. Биринчи эле суроо, учурда Кыргызстан менен Япония кайсыл багыттарда кызматташуу жүргүзүп жатат? Прежде чем говорить о направлениях, Багыттар туурасында айтаардан мурда Кыргызстан менен Япониянын 90-жылдардын башында таанышканына токтолсом. 90-жылдын башында Советтер Союзу таркап атканда Советтер Союзунун аймактарынын өкүлдөрү менен биздин элчиликтин өкүлдөрүнүн Москвада жолугушуусу өттү. Анан биз дароо эле Кыргызстанда демократизация процесстери жүрүп жатканын байкадык. Биз дагы демократиялык өлкөбүз. Анын үстүнө Борбор Азия жибек жолу менен байланышкан. Андан сырткары көрүнүшүбүз дагы окшош. Бул деле маанилүү нерсе. Кыска убакытта жаңы Кыргызстан мамлекети менен жакшы мамиле курдук. Азыр өлкөлөрүбүздүн ортосунда кызматташуубузга жолтоо болчу эч бир маселе жок. Ал эми багыттар туурасында айтсам, 90-жылдан бери биз Кыргызстандын өнүгүүсүнө ар кыл тармакта колдоо көрсөтүп келебиз. Бул инфраструктураны жакшыртуу, автожолдорун. Анткени белгилүү болгондой, Кыргызстанда темир жол түйүнү жакшы өнүккөн эмес. Андыктан автожолдор маанилүү. Мындан сырткары биз кадрларды даярдоого кол кабыш кылып атабыз. Жылына мамлекеттик кызматкерлерди окууга алабыз. Кечээ эле Каржы министрлигинде келишимге кол койдук. Быйыл дагы 15 киши Японияга окууга барат. Биз жаш мамлекетке шектелүү ресурстарды оптималдуу бөлүштүрүүчү кадрлар керектигин билебиз. Бул тармакта өлкөгө жардам берип жатканыбызга кубанычтабыз. Кыргызстанда айыл чарба тармагы өлкө экономикасын көтөрүүдө маанилүү экенин түшүнөбүз. Биздин жайка уюмубуз учурда сүт продукцияларынын сапатын жогорулатуу жаатында иш алып барууда. Бул Евразиялык экономикалык биримдиктин нормаларына, талаптарына ылайыкташтыруу. я могу сказать, я всегда говорю кыргызстанцам, Белгилүү болгондой, Японияны көпчүлүк жарандарыбыз өнүккөн, алдыңкы технологиялар өнүккөн өлкө катары таанышат. Жакынкы аралыкта Кыргызстанга Япон инвестицияларын күтсөк болобу? на такой вопрос я, наверное, должен... Бул маселе боюнча айтсам, мен жолуккан көп кишилер сурашат. Япония эмнеге инвестиция кылбайт? Качан инвесторлор келет деп. Тилекке каршы учурда Кыргызстанда чындап эле Япон ири бизнеси жок. Биз бул багытта иш алып барып атабыз. Былтыр Япониянын экономика жана инфраструктура министрлиги Кыргызстандын экономика министрлиги менен биргелешип, ишкерлердин катышуусунда форум өткөрүштү. Анда катышкан япониялык ишкерлердин көпчүлүгү Кыргыз жерине биринчи ирет келишкен. Алардын айрымдары кызыгып артышууда. Усилия для того, чтобы наши предприниматели знали. Бирок болбой эле ушул багытта иштер жүрүп жатат десек болот. Конечно, это бизнес, это большое дело. Бизнес бул чоң иш, белгилүү убакыт керек. Министрлик экинчи форумду сентябрда бул жолу Японияда өткөргөнү жатат. Бул багытта иш жүрүүдө. Министерство... Кызматташуунун кайсыл багыттарын канааттануу менен белгилейт элеңиз? Значит, очень рад отметить, что Япония смогла... Япония аз болсо да өлкөнүн демократиялык өнүгүүсүнө салым кошконуна кубанычта. Биз бул жаатта салым кошконубузга сыймыктанабыз. Биз ар дайым инфраструктураны жакшыртууга көңүл буруудабыз. Маданий жагынан биз кыргызстандыктар Япония жана биздин маданиятка кызыгуу артып жатканына кубанычтабыз. Элчилик такай иш-чараларды өткөрүп турушат. Жакында биз 1,5 миңден ашуун адам келген Япония дизайны көргөзмөсүн өткөрдүк. Некоторые части мы тоже помогли, да. Элчи мырза, эми маданий гуманитардык багыттагы суроолорго өтсөк, белгилүү болгондой, Япониядан бул жакта студенттер келип, ыктыярчы болуп иштеп жүрүшөт. Анан мен байкагандан алар кыргыз тилинде таза сүйлөшөт да. Мунун сыры эмнеде? В данный момент на территории Кыргызстана примерно... Учурда Кыргызстан аймагында 25 жапон ыктыярчы бар. Ал бул жакта мектептерде англис тилинен дене тарбиядан сабак берет. Айрымдары 1 айыл 1 продукт долбооруна иштешет. Дагы бири мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам беришет. Албетте кыргыз тилин билбей коюу болбойт. Кыргыз тилинде сүйлөгөн жапондор эки тил грамматикасы окшоштугун белгилешет. Проектом «Одно село, один продукт». Маданий теманы улай, жапондор менен кыргыздардын окшоштук жактары кандай, менталитети жана тили деп айтып кеттиңиз, окшоштуктары?
кандай өзгөчөлүктөрү бар? Это интересный вопрос. Значит, вот Кызыктуу суроо. Азырынча япондор Жапон аралдарына каяктан келгенин окумуштуулар тарабынан так аныктала элек. Айрым маалыматтар боюнча түндүктөн же түштүктөн келишкен. Түндүктөн болгондо Байкал тараптан келиши мүмкүн деген божомол бар. Биз жакын элдер болушубуз мүмкүн. Тарыхый жактан албетте биз ар бөлөк кырдаалда жашадык. Кыргыздар көчмөндөр, жапондор жер иштетип, отурукташып жашашкан. тоже не определено еще. Элчи мырза, айтсаңыз, бул жака элчиликке биздин жарандарыбыз кайсыл маселелер менен көбүнчө кайрылышат же кайсыл маселелер менен кайрылса болот? К нам обращаются по самым различным вопросам, но Ар кыл маселелер менен кайрылышат. Көбүнчө Японияга барыш үчүн кандай процедура керек деп кайрылышат. Же окууга кантип барсак болот дешет. получение виз. Жакшы, элчи мырза, эми өзүңүз туурасында кыскача айтып кетсеңиз, балким болочокто дипломат болобуз деген жаштарыбыз бар, аларга каалоо тилектериңиз, кеп кеңешиңиз? Я родился в Токио, да, в столице Японии. И вырос. Мен Токиодо төрүлгөм. Ал жакта чоңойдум. Университетке тапшырып, ал жакта орус дүйнөсү жана Советтер Союзунун өлкөлөрүн окудум. Тышкы иштер министрлигине келип иштеп калдым. Дипломатиялык жумуш бул көп айтышат. Дипломатияда 100% жеңиш жок. Эң жакшы жеңиш бул 50% деп. Албетте, дипломат өз өлкөсүнүн кызыкчылыктарын коргойт, бирок ал башка өнөктөш өлкө эсебинен болбошу керек. Жалпы кызыкчылыктарды көздөш керек. Кыргызстанда эч качан кыйынчылыктарды сезген жокмун. Бул жакта мага да, Жапонияга да сый мамиле кылышат. Ага разымын. Бул жакта жаратылыш кооз, башкысы эл жакшы. Биз шерек кылым доспуз. Мен бул көпкө созулат деп ишенем жана ушундай болушу керек. Менден Япония эмнеге жардам берет деп көпкө сурашат. Бизде Кыргызстанга карата саясий дымагыбыз жок. Биз Кыргызстанга демократиялык өнүксүн деп жардам берип атабыз. Бул бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмдөрүндөгү туруктуулукка да таасир этет. Может быть, есть какое-то сомнение, что Элчи мырза, чоң рахмат ушинтип убакыт таап бизге убакыт бөлүп бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салсам, элчи долбоорунда Кыргызстандагы Япониянын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ямамура Есихура болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.